Арыбаңыздар, урматтуу Медиа 24 YouTube каналынын көрөрмандары, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу майыптыгы бар адамдарды реабилитациялоо борбору алдында турабыз. Андыктан сиздер менен чогуу борбордун ишмердүүлүгү жөнүндө таанышабыз. Негизинен бул реабилитацияда 50 койкага ылайыкталган. Жыл ичинде бир 600дөн ашык майыптыгы бар адамдар реабилитация алышат. Коштоочу адамдар биринчи топтогу майыптар менен кошо палата өзүнчө берилип, бир күндө 3 маал тамак менен камсыз болушат да. Штаттык бирдик боюнча 46 адам иштейт. Бизде жана көргөзүп кеткендей физиотерапия, анан эмгекке үйрөтүү көбүнчө ошол эмгекке үйрөтүүдө анан библиотекабыз бар. Бул жерде компьютердик класс бар. Ал жерден дагы компьютерди кандай пайдалануу боюнча үйрөтөт инструкторлор. Анан майыптыгы бар адамдарды, чыгармачылык адамдар бар арасында. Китеп жазышат. Китептерин биздин библиотекага калтырып кетишет. Биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу майыптар келип дарыланып реабилитациядан өтө алышат да. Бүгүнкү күндө 47 адам бар бизде. Анын 6 коштоочу жана биринчи топтогу өзүн алып жүрө албаган, өзүн тейлей албагандар бар да. Колу жок, буту жок, өзү таянып туруучу мүмкүнчүлүгү жокторго коштоочу адамга кошо жатат да. Ал карап, анан ошондой адамдар, коштоочу адамдар азыркы күндө 6. Австрия мамлекетинен келип бизге, биздин врачтарга, биздин медиктерге тажрыйбасын бөлүшүп, 2 күн ушул жерде семинар болду. Ошондой семинарлар өтүп турат. Биз барып турабыз. Бул жакта биздин дене тарбия боюнча реабилитациядан өтүп атышат. Ошол көнүгүүлөрдү жасап, биздин пациенттер ушул жерден лечение кылып, дене тарбия аркылуу лечениеден өтүп атат да, көнүгүүлөрдү жасап. Бул кабинет болса физиотерапиялык кабинет. Анан 80% поступающий физиотерапия алат. Негиздүү кызмат аткарылат да бул жерде. Ошон үчүн карагандай түрлүү пациенттер болот. Мына азыр көрсөтөйүн бир мынакей. Мына кан тамырдан кийин буту алынган. Азыр магнит толкуну менен процедура алып атат. Анан бир өзгөчөлүгү, бир жакындап келсеңер, бир жакындап. Өзгөчөлүгү мына бул мүлтүк кесилген жер. Көрдүңөрбү? Кесилген жер. Ошол кесилген жери ооруйт и жок бут ооруйт. Жок бут. Вот. Мына ошону алгандан кийин кандай жеңилдеп калдыңызбы? Ата уктабай, кыйналып неметкен. Мына магнит бул анткени не нагрузочный, жүрөккө нагрузка берилбейт. Вот. Анан дагы дополнительно бул буттагы лечение алат. Себеп дегенден кийин протез кийгенде бул бутка да нагрузка келет да. Ошон үчүн мына лечение алып атат, реабилитация алып атат. Анан эми жүрүңүздөр, бул жакта дагы мынакей. Бул уулубуз болсо ДЦП менен, да? ДЦП дегенде слабый да. Ана бут тырышат. Вот. Мына бул алгандан кийин бут жеңилдейт. 2 бутун тең алат. Спастикасы кетет. Вот. Жеңилдейт. Жүрүңүздөр, дагы көрсөтөйүн. Мына бул жерде пациентибиз бул ДЦП оорураак. Но басканда
бутыда слабый и белгеде нагрузка келет. Анан кийин кандай болуп калдың? Белиңе мынакей магнит алып атат. Магниттин түрү көп. 20дан ашык. Мына азыр мынакей ооруганы кетти, ата баса албай калган. Мына белин эметип. Колу дагы, буту дагы. Мында бели ооруп, мынакей бул нур менен эметип атат. Квант деп коет муну. Инфракрасный луч. Бул энергиясы бар. Бул териден тияка булчуңдурга өтүп, кан тамырда жакшы неметип. Кандай болуп калдың, Эрбек? Жакшысыңбы? Ана. Алып атат. Бул жерде эмгектенгениме 26 жыл болуп калды. Реабилитационный борбордун ичинде ушундай эмгекке үйрөтүүчү кабинетибиз бар. Бияка келип жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көбүнчө моторика, жазылган гүлдөр, баарын ошолор жасашат. Иштерин көрсөңүздөр, кол менен жасаган боз үйлөр бар, оюнчуктар бар. Андан тышкары японский гранттан келген машинкаларыбыз бар. Ошого тиккенди үйрөнүшөт, бычканды үйрөнүшөт. Ошо менен бош убактыларында ошолорду үйрөнүп кетишет. Бейтаптарга абдан жакшы таасир тийгизет. Булар түштөн кийин түшкө чейин процедура алышат, түштөн кийин бош болушат да. Ошо бош убактыларын ошол жактан өткөргөнгө аракеттенишет да, көп келишет. Айрыкча жаштар көп тартылат. Көп нерсеге үйрөнүп кетишет, тиккенге үйрөнүп кетишет, бычканга үйрөнүп кетишет. Бир нерсеси айрылып калса өздөрү келип тигип алышат машинка менен. Ошого үйрөнүп абдан кубанып кетишет. Анан ДЦПлар бар да. Ошолордун колдорун мындай манжаларын иштеткенге тетинде кагаздар, шурулар, бисерлер менен гүлдөрдү жасашат. Абдан жакшы сүйүнүп үйрөнүп кетишет. Анан кийинки келгенде абдан көңүлдөнүп келишет да. Ушул жака келсек болобу, ушул жака кирелиби деп анан абдан жакшы маанайда келишет. Сүрөт тарткандар бар, мынакей сүрөттөрү. Таланттуу балдар бар да. Ошолорду тартышат, келип түштөн кийин ошо бир 2 саат убактыларын ушул жактан өткөзүшөт. Биякта дарыланып жаткан адамдардын китеби бар. Эң биринчи китеби бул Мусакун Сатыбалдиевдин китеби. Аны булар дагы ошо кишиники. Бул январда 2-чи, 3-чү, 4-чү китебин алып келди. Бул болсо Сыр дүйнөсү деген китеп. Жаңы китеби да. Анан тегирменден тегирилген махабат, бакыт деген китеби келген да. Ошону январь айында чыштап кеткен. Бул жерде жаткан адамдардыкы да, бул жерде болсо эменики экен, бул эмес, могу киши мага астында кыздар алып кеткенде, бул киши өзү кайтыш болуп кетти, китептерин чыштап кетти. Ошо бизге китептерин алып келип беришти да. Могу Күлкүсү деген китепти алып келди. Анан бул жерде дагы Токтакандын китеби бар. Токтакан Чокоеванын китеби бар да. Бул кишинин 3-чү китебин алып келди да. 1-чи, 2-чи, 3-чү, азыр 4-чү китебин болсо, биякта жаткан адамдар дагы окуйт да. Ал киши алып кеткен, бияктан келет, жазып коюшат, ким кайсы палата деп, анан кетип атканда чыгарып алып берип кетишет. Мына ошондо биздин жаткан адамдардын могу дагы моңолбу деп эмеден кеминден да, бул 1-чи китеби. Ал киши дагы өзү китебин чыштап кеткен. Неберем ДЦП. Ушу 2016-жылдан бери бул жакка жатабыз леченияга. Кээде 1 жылда 2 жолу жатабыз, кээде 1 жылда 1 жолу жатабыз. Бул жакта ошо реабилитациясы жакшы. Леченияларды алабыз, скульптура лечения, парафин, скульптурага барабыз, парафинге барабыз, массаждарга барабыз, магнитке барабыз, ушу леченияларды алып турабыз жылда келип. Кызматкерлер жакшы баары. Келгенде пастелдерибизди берип, тамак аштары да жакшы бул жактарда. Ошо инвалид балдарга берди, протезниктер да жатат ошолор менен. Бизде өзүбүздө мындай балдардын 18-тен кийинки балдардын реабилитациялык борбору жок да шаардачы. Ошон үчүн бияка келебиз да бизчи. Бул жакта жок. Буларга ылайыктуу болсо 18-ге чейин экен. Келечекке алып барайбыз деп. Ал жакта жок болгондуктан ошол жака келебиз. Gözleri bir destan, gözüme çöküp, kança destan, kirpikte alıp, karı gün alıp, kirpiklerinde seni samaşkan,
karakterinde ötken sütlenir, gözlerin istep kıynalar gönül, gözümden ötken günlerim ağlar, gözümden ötken günlerim ağlar. Эчеттен баштап ушундай кыңылдап ырдап атат. Анан өзү ырларды жакса, ушул эмеден үйрөнүп алып анан ырдап чыгат да. Кайра ырдап чыгат, ушу жактырган ырларын. Башка ырларды деле ырдайт. Бул ырды жаңы эле жаттап атат. Жаңы эле жаттап атат. 98-тен бери келем, бияктан протез жасатам, бияктан дарыланам. Ошондон бери жүрөм, ушинтип жыл сайын келип. Мен Жалал Абад облусу Манас шаарынан келгем. Сузак районундан дарыланам, бияктан врачтар аябай жакшы, сону карайт. Баардык лечениясы бар, парафон лечениясы бар, анан физиотерапия бар. Алар деген менин путума жакшы да. Менде азыр экотың протез да. Менде экотың протез. Тигилерди алгандан кийин аябай сонун басып калам. Өзүмө жагып калат. Протез кийип басканы. Негизи эртеменкиден баштап ошо лечениялар башталат. Обедке чейин лечение болот, анан кийин обедтен кийин тамак ичебиз. Түштүктү жеп, тамакты жеп, тияка барып анан спорт залда кичине тренировка эткендей дегендей. Ошентип жүрөбүз. Жакшы, аябай эле. Анан кандай десе болот. Не скучно, как, короче.